Коомчулукта буга чейин Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынын орду узак убакыт бою бош турганы ар кандай күдүк ойлорду жарата баштаган. Анткени шаардагы таасирдүү саясий топтор бул кызматты жеңичинен талашып, өз адамдарын түртүп жатканы айтылган. Байкоочулардын баамында билим берүү башкармалыгы саясаттан тышкары дегени менен парламенттик жана жергиликтүү кеңештердин шайлоолорунда мыкты административдик ресурс болуп берет дешет. Билим берүү башкармалыгы Ош шаардык деңгээлдеги бул чоң кызмат болуп эсептелет да. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси көп болсо бир 10 күндүн айланасында гана бош турганга мүмкүн. Билим берүү башкармалыгынын башчысы шайланып атканда, дайындалып атканда бул ошол жактар эмеске алынат да. Эртең алынып коюп атканда кайсы партияга, анын ичинен кайсы саясий топко, кайсы кланга жардам берет. Бул дагы өзүнчө бир чоң маселе. Ошондуктан эртең парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо келет. Ошолдо дагы бул деген Ош шаардык билим берүү башкармалыгы деген бул чоң армия, бул чоң саясий күч. Ошондуктан бул ошолордун партиялардын ортосунда, анын ичинде СДП партиясынын ичиндеги тирешүүлөрдөн азыркы жетекчисинин аркасында турган чоң күчтөр бар экен, келип дайындалып иштеп атат. Айрым маалымат каражаттарында билим берүү башкармалыгына ат салышкандар үчүн бул кызматтын наркы 40 000 акш долларына чейин көтөрүлдү деп жазылган. Бирок булар ушак кептер менен гана чектелген. Мамлекеттик кадр кызматынын түштүктөгү өкүлчүлүгү шаардагы башкы педагогдун кызмат ордуна ат салышуу мыйзамдын негизинде өткөнүн билдирди. Декабрдын бир 15-теринде бизге билим берүү министрлик тарабынан өтүнмө кат келген. Тест ошол Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы кызмат ордуна тестирлөө өткөзүп бериңиздер деп өтүнмө кат келген. Өтүнмө катта 6-7 талапкердин фамилиясы турган. Ошо мен айткандай бул жактан ошо 29 декабрь күнү ошо 5 тең өттү. 5 тең жанагы ийгиликтүү баягы 50% балга ээ болушкан. Андан кийинки жанагы бир талапкер боюнча ал дагы 26 январь күнү бул жактан келип, ал дагы 50% балды топтой алган. Ошондо 6 адамдын ичинден ошо министрлик өздөрү аңгемелешүү жүргүзөт да, ошо 6 адамга жүргүзүшөт. Ошо 6 адамдан анан ошо бирөөнү тандаш керек да. Ош шаарынын билим берүү тармагын башкарууга талапкер болгондордун арасында мекемени мурун жетектеп кеткен Абдуали Балтабаев менен Гүлайым Машрапова да бар. Ошондой эле Ош мэриясынын социалдык бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аманова, башкармалыкты убактылуу 6 ай жетектеген Жеңиш Байзаков жана Ошмунун окутуучусу Мастура Шарипова сыяктуу 6 талапкер каттоодон өткөн. Кадр кызматынын тестирлөөсүнөн Гүлайым Машрапова эң көп бал алган. Мыйзам боюнча акыркы чечимде билим берүү министрлигинде түзүлгөн комиссия чечет. Андыктан алар аңгемелешүүнүн натыйжасында бир талапкерди тандап алышты. Натыйжада коомчулукта алдын ала айтылып келгенде эле башкармалыктын тизгини Авазбек Асановдун колуна тийди. Ал бул кызматка мыйзамдуу жол менен келгенин айтат. Эл катары тест тапшырдым, андан өттүм. Андан кийин эл катары эл менен бирге конкурстук комиссияга бардым. 9-10 адамдан турган комиссия ар бирибиз менен жекеден аңгемелешти. Анан ошол комиссия мени ушул кызматка жарайт деп чечти. Анан эми бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Анан кийин эми коррупция жөнүндө да сөз кылып жүрүшөт. Мени тааныгандар, мына мен экранга түз карап айтайын, мени тааныгандар билишет. Бул жерде коррупция болушу мүмкүн эмес. Кадр кызматынын тестирлөөсүнөн эң көп бал алган мурунку билим берүү башчысы Гүлайым Машрапова менен министрликтеги аңгемелешүү кандай өткөнүн билели деп бирок байланыша албадык. Эске салсак, Ош шаардык билим берүү башкармалыгына калаада 60 мектеп жана 40 чукул бала бакча башиет, эмгек жамаатынын жалпы саны 6000 киши жана шаарда 60 000 окуучу билим алууда. Эми жаңы келген жетекчи Авазбек Асанов бала бакчалардагы коррупцияны жоюп, мектептердеги билим берүү сапатын жогорулатуу үчүн чоң өзгөрүү жасайм деп турат. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.